Имамидин Ташев кайрадан өзүнө кол салды. Ташев 17 декабрда Бишкектеги номер 1 тергөө абагында өзүнө дагы күзгүнүн сыныгы менен кол салып, Мамбет Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборуна тез жардам менен жеткирилген. Кечээ 1 май райондук сотунда саат 14:00 анын иши боюнча соттук отурум болмок. Имамидин Ташев 6 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда соттук жараян аяктагандан кийин белгисиз нерсе менен мойнун бир нече жолу тилип жиберип, эсин жоготкон. Ооруканага көрсөтүлүп, кайра Бишкектеги номер 1 тергөө абагына жеткирилген. Мунун алдында судья Чыңгызбек Бердимуратов аны 2025 жылдын 8 февралына чейин камакта калтырган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Имамидин Ташевди быйыл 22 апрелде кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлууда.